Егер адам чыныгы кесипкөй адис боло турган болсо, бул кандай гана бийлик алмашпасын, падыша алмашпасын, өз ишинде так аткарса кийинки падышага жага берет экен. Тилекке каршы биздин коомчулукта бири кеткенде экинчиси баары кетет, ал 5 жыл кадырын шайлагыча мөөнөтү бүтөт. Ошол биздин соттор, мэрлер, акимдер өз ишин так аткарса, кийинки келген президент иштей берсин деп мүмкүнчүлүк берип коет эле. Ошолордун катарында мен бүгүн мына ушул Казы Шораевден үлгү алган, Казы Шораевдин өмүр баянын мага караганда жакшыраак билген, мамлекетибизде муфтийликке ат салышып аткан устаздарга дагы эскертүү десем адепсиздигирээк болор, ал кишилердин бардыгы менен илимдүүрөөк. Мына ошол инсандарга кайрылуу жасап суранамын, Казы Шораевдей адилеттүү так болуңуздар. Казы Шораевдей так болсоңуздар, урматтуу аалымдар, муфтийликке ат салышкандар. Канча президент алмашпасын, сиз муфти бойдон кала берет экенсиз. Тилекке каршы бизде тиякта пикет башталса, биякта биз салдабызды түздөп, мен болсомбу, тиги болсобу деп уже оңдонуп баштайбыз, сөзсүз муфти кетет кошо деп. Эгер биз Казы Шораевдей адилеттүү так боло турган болсок, президент алмашса алмаша берет, бирок бул жактагы биздин мэрлер, губернаторлор, соттор, дамылалар, муфтилер өз ордунда ишин уланта берет эле. Тилекке каршы мына ошол бардыгыбыз адилетсиздикке батып кеткенден айынан ушундай бир кыйын күнгө кабылдык. Жараткан Аллах Таала казыдан, падышадан, соттон эмес, жалгыз өзүнөн корккон жүрөк берип, адамдардын арасында адилеттүүлүк менен өкүм чыгарган инсандарды бизге жетекчи кылып келүүсүн насип этсин.